Бир бейтап майыптар арабасында, экинчиси Замбилде. Тез жардам унаасына салса болот. Караңгыга карабай Насер ооруканасында куткаруу иштери жүрүүдө. 14 бейтаптын кээ бирлери улгайып калгандар. Ошондуктан аларды ооруканадан алып чыгуу оор. Жанында согуш жүрүп жатат. Операция оңой болгон жок. Адатта биз аларды бул жерден көрбөйбүз. Анткени Израиль жоокерлери оорукананы көзөмөлдөп турушат. Миссияны этияттык менен координациялоо зарыл. Бейтапкана кир. Көпчүлүк бөлүгү ээн калган. Бул Нассер медициналык комплексинин тез жардам көрсөтүү бөлүмү болчу. Эми ал өлүк аймакка айланды. Дарыгерлер чарчагандай көрүнөт. Израиль аскерлери оорукананы курчоого алып, оккупациялаган учурда бир уч медкызматкер гана бейтаптарды карап жаткан. Сизге гана эмес, бул жерде иштеген адамдарга да эмне деп айтарымды билбей турам. Эң начар абалды элестетип көрүңүз. Бул жер андан 10 эсе начар. Мындайды өмүрүмдө көргөн эмесмин. Урандылар алдында караңгыда иштөөгө туура келүүдө. Кайда карабаңыз, бейтаптар. Израиль ооруканада рейд жүргүзүүдөн башка аргабыз жок. Мында Хамастын согушкерлери болгон дейт. Алар курал жарактап, көптөгөн адамдарды шектүү катары кармап жатат. Унаа токтотуучу жайда 7 октябрдагы кол салуу учурунда Израиль тараптан уурдалып келинген унаалар турат. Дарыканадан болсо израилдик аярлуу туткундарга берилиши керек болгон дары-дармектер табылды. Дары-дармектери калганы менен барымтадагылар жок. Израиль Насер ооруканасы иштеп жатса да Бириккен Улуттар уюму бейтаптарды алып чыгып кетүүдө дейт. Ал эми чек арасыз дарыгерлер уюму болсо, Насер бейтапканасында мындан ары бейтаптарды дарылоого мүмкүн эмес экенин билдирди. Алар Газанын саламаттыкты сактоо түзүмү араң эле иштеп жатканын айтышат.